Жайыл районундагы Үрөн багытында иш алып барган Райымбек Тыйган чарбасы жыл сайын аймактын элин сапаттуу үрөн менен камсыздап келет. 2007 жылдан бери бул багытта иш алып барган ишкер үрөнчүлүк чарбадан түшкөн кирешеги техникаларын жакшыртып, заман талабына ылайык үрөндү иштетүүчү, тазалоочу атайын техника түрүн сатып алууга жетишиптир. Көйткөнүбүз элита биринчи репродукция көбүнчө. Жыл сайын элди үрөн менен камсыз кылабыз. Үрөн тазалоочу техникабыз болсо, бир күндө бир 40 тоннага чейин үрөн тазалай алабыз. Үрөн сапатына келтирип, биринчи эле тазаламайбыз, үрөн сапатына келтирип. Иштеткенибиз 1370 гектар. Анын ичинен 680 гектар арендабыз. Беде сафлор, буудай жана арпа үрөндөрүн өндүргөн чарба ишин илгерилетүү үчүн Орусия жана Белоруссияга экспортко чыгууну максат кылышууда. Ошондой эле кайракы жерлерди өздөштүрүү тажрыйбасы мол болгондуктан жыл сайын айдоо аянттарын ижарага алып, жердин сапатын жакшыртуу менен алектенишет. Айыл чарба министрлиги да быйылкы планында кайракы жерлерди өздөштүрүү, айдоо аянттарын көбөйтүү жана керектөөчүлөрдү сапаттуу үрөн менен камсыздоо негизги пландардын бири болуп жаткандыктарын билдиришти. Тамак аш коопсуздугун камсыздоо үчүн жаздан тарта аракет көрүп, керектүү делген эгинтигинин 9 түрүн өстүрүүгө, аянтын жогорулатууга басым жасап жатыптыр. Кант кызылчасынан тарта кылкандуу дан эгиндери, май өсүмдүктөрүнүн аянты кеңейүүдө. 25-26 центнер ураса биз ошону 35 центнерге чейин жеткирүүнү пландап жатабыз. Ошондо биз дагы 1 миллиондон ашык ошо 25-26 жылдары дан өндүрүп, жалпы керектөө 750 000 тонна un керектелет. 1 миллион ичинен үрөнгө керектелет жана башка чыгымдар болгондо ошо колхозду un менен болгон керектөөсүн өздүк продукциянын эсебинен камсыз кылабыз деген оюбуз бар. Ошондой эле май өсүмдүгүн дагы быйылкы жылга бир 69 000 гектарга чейин жеткен 2009 жылдары. Ошону 17 000 гектарга чейин төмөндөп кеткен. Быйыл бир 25 000 гектарга чейин жеткирели деп жатабыз. Дүйнөлүк кырдаал бизге өз таасирин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу өлкө башчысы да элге кайрылуу жасап, тамак ашка күйүүчү майларга болгон баанын жогорулоосу, валюта курсуна тийгизген таасирлери тууралуу түшүндүргөн. Ал эми тамак аш коопсуздугун камсыздоо, каачылыкка каршы туруу үчүн министрлер кабинети камылгасын көрүп жатыптыр. Быйыл бир да талааны бош калтырбай эгин айдоо үчүн иштер жүрүп жатканын ага Удаа айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлүнгөнүн айткан. Чүй талас ысык көл өрөөндарынын климаты кант кызылчасын өстүрүүгө ыңгайлашкандыктан бул аймактарга жалпысынан 14 000 гектарга кант кызылчасы айдалат. Буудайдын аянтын көбөйтө өргөндөн көрө түшүмдүүлүгүн арттырууну туура көрүп жатышыптыр. Анын аянтын 300 000 гектарга көбөйтүшөт. Керектүү делген алыстардын катарында картошка да бар. Быйыл аны министрлик 1,5-2 000 гектарга көп айдоо планы бар. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунда керектүү делген тизимедеги азыктардын 3 айлык запасын камдап коюшкандыктарын айтышты. Эгер базар баалары кескен кымбаттаса, интервенция жасаганга акыбал жетет. Кээ бир учурда өкмөттүн чечими менен биз бааны турукташтыруу үчүн дагы кээде ошо буудай чыгарып турабыз, баягы тамак ашты базардагы бааны интервенция кылып турабыз да, неме кылыш үчүн. Себеби дегенде биз буудайды 3 жылга сактайбыз, анын срогу жетер чакта разбронирование кылып туруп, аны un кылып туруп, чыгарып туруп, анан кийин улам срогу келип аткан продукцияларды эме кылып турабыз да. Матрезер фондунун төрагасы да геосаясий кырдаал кандайдыр бир деңгээлде кедергисин тийгизерин айтканы менен бизде тартыштык болот деп чочулоонун кажети жок, тамак аштын жеткиликтүү запасы бар деп ишендирүүдө. Айыл чарба азыктарынын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн дыйкандарды учурунда минералдык жер семирткич жана күйүүчү майлоочу майлар менен камсыздоо талабы бар. Министрлик өкүлдөрү кошуна Өзбекстандан 30 000 тонна жер семирткич сатып алуу боюнча сүйлөшүү аяктап калгандыгын, 40,5 000 тонна дизелдик отун керектелсе, анын 60% бар экендигин билдирди. Дагы бир маселе жаздан тарта сууга суу дыйкандарды түйшөлтпөө керек. Ирригациянын абалын жакшыртуу үчүн жакшы эле каражат бөлүнүптүр. Ирригацияга да 1 миллиард 100 миллион сом акча бөлүнүп берилди. 100 миллион былтыркы жылы бөлүнүп берилген. А жылда 162 миллион тегеренде бөлүнүп бериши. Дагы кошумча ошо айтып коюшубуз керек. Жерлерде сугаттар тармактар башкармасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча да техникалар сатуу боюнча акча каралат. Маалым болгондой, быйыл айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө 26 миллиард сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Эми анын натыйжалуу иштетүү, элди сапаттуу түшүм, жеткиликтүү тамак аш менен камсыздоо маселеси калды. Шекер Сатыбалдиева, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.